Жүрөк оорулары, рак, инсульт жана диабет 10 өлүмдүн ичинен 7-өсүнө себеп болот. Аларды айыктырууда кээ бир мамлекеттер саламаттын бюджетинин 75%-ын сарптайт. Алар экономикалык, социалдык, физикалык факторлордон келип чыгат. Бирок көп учурда өзүбүз күнөөлүүбүз. Тамеки, туура эмес тамактануу, жалкоолук жана алкогол ден соолуктун ордуна хроникалык ооруларды алып келет. Бул фактылар. Бирок үмүт да бар. Эгер бүгүн биз үй бүлөлөрдө, мектептерде, коомдо жаман адаттарга көңүл бурсак, ден соолукту гана эмес, акчаны да сактайбыз. Дени сак улут фонду маалымдайт. Эгерде ар бир адам ден соолугун ойлоп аракет кылса, анда мамлекет 5 жылда жарандарга короткон каражаттын ичинен 16 миллиард долларын үнөмдөөгө жардам берет. Ден соолукка көңүл буруп, каражатыбызды туура жакка сарптайлы.